пиндонун ичиндеги бул биздин башкы бет рекомендация деп коет. Биз эмнени көбүрөөк издесек, ошону бизге пиндодо көрсөтүп берет. Экинчи бул уже үстүдөгү иероглифтер, разделдер, эмнени көбүрөөк бытовая техника, кийимдер, косметика, аксессуар бүт өз-өзүнчө раздел болуп чыгып берет. Поиске биз орусча жазып да издесек болот. Мурда жалаң кытайча издечүбүз, азыр орусчада жазсак чыгып берет. Камераны бассак, бул жерден биз сүрөт аркылуу любой товарды поиск кылып таап алабыз. Өзүн таап бербесе дагы ошого окшош товарларды таап бере алат. Кеттик, личный кабинетке киребиз. Эң четтеги человечек. Биринчи кошелек, бул жерде биз алабыз деп кайра сатып алабыз деп туруп отмен кылып койгон товарлар. Экинчидеги раздел, бул жерде биз продавецке сатып алдык, акчасын төлөдүк, бирок продавец уведомление ала элек. Үчүнчүдөгүлөр бул биздин товарды отправка кылганга даярдап жатат. Сатып алынды, уже продавец упаковкалап жатат. Грузовик жок, бул биздин товарлар жолго чыкты. Кайсыл товар кайсыл жерге жетти. Мына ушул жерден карайбыз. Мынакей. Бул жерден бизге көрсөтүп берип турат, складка жетти деп. Ал эми эң акыркысы болсо, бул бизге уже келип калган товарлар. Кааласаңыз отзыв жазсаңыз болот деп, мына звездочкалардын сүрөтү чыгып калды. Ошону менен астындагысы кызыл корзинанын ичиндеги жүрөкчө, бул биздин сактап койгон товарларыбыз. Мен жакында алам деп, инстаграмдан сохраненка деп басып коебуз го, ошол сыяктуу. Бул пиндодон стрелкасында бул биздин дудо кошелек. Бул жактагы акчаны биз эч качан чыгарып албайбыз, только китайский картага чыгарабыз. Ошондой. Ал эми бул жердеги 3 точка, бул биздин продавецтер менен болгон байланышыбыз. Пиндодон өзүнөн келген уведомлениялар, скидкалар, купондор бардыгы ушул сообщение бөлүмүндө түшөт.